Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар, катталуучулар, интернет колдонуучулар, анан жөн эле интернет колдонбоочулар дагы. Кечээ күнү менде бир кызык окуя болду. Билбейм, балким замандан артта калганмынбы, бүгүнкү күндө ушундай керекпи. Кечээ акыркы коңгуроо дегенге барып келдим мен. Ошо биздин кызыбыз дагы 11-ди бүтүп аткан. Бирок ошол жерде өтө чоң баягы эл көрсүн деген нерсе менен бир жакшы эмес иштерге өзүм күбө болдум. Мен окуп бүткөнүмө канча жыл болду. Даже санакты унутуп бартам да. Анан эми 15-16 жаштагы балдарга 5000 сомдук гүл деле кымбат. Балага ал гүлдүн баркы деле жок. Бала ошон мектептен чыккыча эле көтөрөт. Даже ошонун ичинде неудобный болуп, кадимгидей гүл мишай деп жүрөт да, ачыгы. Эркегине деле, кызына деле, андан чоңдоруна алып берип атышат жанагыдай эмелерди. 40 000ге чейинки гүлдөрдү алып берип аткандар бар экен да. Бирок балага ал гүл ошол мектептин ичинде бергичектел. Андан кийин ал гүл үйдө шыпыргыга деле жарабайт. Биз мектепке бир мугалимге ушу бүтүрүп атат экен, аркы берки деп бир баары чогултуп бир 20 000ге колуна шакек алып берип койсо, же болбосо ошого бир 500 сомдон берип койсо, Кендирбаевага чейин чыгып Нуркожоевич деп видео жолдоп атабыз да. Эми мугалимдерге бергиле деген деле сөз эмес, бирок балага баладай эле мамиле керек да. Балага гүлдүн эмне кереги бар? Балага алып бергиле заманбап планшет алып бергиле ошол эле акчага, балага ноутбук алып бергиле, балага керектүү ошол мына эми 11-ди бүтүп атат, окуусуна тапшырат. Ошол университетке кийип бара тургандай кийимин алып бергиле. Балага эң чоң инвестиция, балага эң чоң тарбия ошол эми эл көрбөгөн, өзүң тааныбаган жакка барасың дегендей мындай бир жакшы тарбия, таалим бергиле. Көчөгө түкүрбөгүлө, семичканы көчөгө таштабагыла дегендей ошондойлорду бериш керек да. Могу гүл деген нерсени абсолютно жоюш керек окшойт туугандар. Кыздардын чач жасалгасы 1 баланча сом турат. Алардын винетка, сүрөткө, Бишкекке келип түшүшөт экен алыскы региондордон. Биздин убакта билбейм, мен өзү Тоң районунун үстүн көрөнүндө жашайм. Биздин убакта окшош болуп баарыбыз эле тиги сирен көтөрүп барып эле бүтүрүп койчу элек ушундай нерсеничи. Бизде 25 май андан кийин бир экзаменде эле бир анча чогулган отуруш болбосо эч кандай эчтеке болгон эмес. Муну балдардын талабы эмес. Муну бала талап деле кылбайт. Балага ал нерсе маанилүү керек дагы эмес да. Бири-биринен калбасын, тигиндей мындай деген нерсени бала ойлобойт дагы. Алар 11 жыл окуп, бирин-бири бизден жакшы билет. Бул нерсени бардыгы ушу биз өзү ата-энелер жасап атабыз да. Бул ата-энелердин тупа акмакчылыгы. Мындайча айтканда бир көкмээлик иш да. Кредиттин тиги айы просрочка болуп кеткен, ипотека 2-нчи айга төлөнбөй отурат, анан отуруп алып анан элдин көзүнчө деп бир 35-40 000ге. Ушул акыркы коңгуроого депчи, короосуна атайын бир 2 кой кийирип байлагандар бар экен, тоба кылдым. Билбейм, эми силер кандай ойлойсуңар? Мага вообще жаккан жок. Эгерде мектеп ушул темп менен кете турган болсо, ушундай шаани, ушундай шан шөкөт, ушундай нерселер боло турган болсо, мектепке деле акыркы бир 6-класстан баштап университеттин программасын киргизгиле, анда бир отоло диплом кошуп берели, анан ошондой сый менен тосуп алалы. Бала каяка барат? Техникумга барат, кесиптик лицейге барат, колледжге барат. Макул эми университетке окусун, чет мамлекетке бизде бардыгы эле тиги окунуп бүткөндүн баары кетпейт, кээ бирөө тоого кетет, ачыгы ушундай да. Анан жөн эле далдырап жанагындай бир көкмөнүн ишин кылганды биз могу ата-энелер, айрыкча мына могу биздин возрасттагылардын балдары мына бүтүп атат да. Мына биз өзүбүз эл үйүнү көздөй баратабыз. Бир 85-жылкы балдарынан баштап уже окуу бүтүп аткан учурлар азыр. Кичине арырактан берирээк болуш керек туугандар. Биздин өзүбүздүн убакта качан ушундай бар эле. Анан баланын статусу ошо менен көтөрүлүп кетип, ошо күндөн баштап бейиштегидей жакшы жашоо ошо күндөн баштап кемибейт десе анда бир бөлөк эле да, анда мектептин короосуна казан асып, ат чаптырып улак тарттырат элек. Болбогон нерсени токтотуш керек туугандар.
Bunu mamleketlik dengelde tıyı salış gerek de oylayayım ben. Вот ушундай.